Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler. Biraz tuz efir kılıp kulaktandırular, zarыл болуп аткан нерселер боюнча kulaktandırulardan kırdaал боюнча biraz pikir almaşayın деп чечтим. Birinci kulaktandıru бул көбүрөөк ошол Баткен областында өзгөчө жанагы кечээ Каргашал окуядан кийин үй жайлары өрттөлүп кеткен мекендештерибизге арналмакчы. Кечээ эмес, мурдагы күнү мен ошол Баткенде жүргөндө Айбек деген бир акебиз чыкты, өзгөндөн болот экен. Өзү башка жакта турат окшойт, мен кенен сүйлөшкөн жокмун, бирок анын оюн толук жеткирип берейин. Өзгөндө үй бар экен, Куршап айылында. Бардык шарты бар дейт жашоо үчүн. Малжанды болсо, малжанын кароого дагы бүт шарт шарайыт бар дейт. Ошол эми азыр мына кыйрап калган үйлөр, күйүп кеткен үйлөр эми качан курулуп бүткөрүлөт, качан кайра эл барып жашоо мүмкүнчүлүктүү азырынча белгисиз болуп атпайбы. Ташриф деле айтпады, качан курулуп айта алдым деп. Ошон үчүн баягы алдыда кыш келип атат. Ошого муктаж үй бүлөлөр болсо, ошол үйүмдү берем. Өзү башка жакта экен, мен түшүнүшүмө караганда. Бишкекте же Москвада окшойт, жашайт окшойт. Ошол канча болсо келип жашай берсе болот менин үйүмдө деп ошентип айтты. Албетте, не дейбиз? Биринчиден ошол Айбек ака сыяктуу мекендештерибизге Алла ыраазы болгон болсун, ушундай оор күндө баягы жардамга муктаж болуп турган элибиздин катмарына жардам колун сунуп, ушундай шарт жаратып берип атканы үчүн Алла ыраазы болсун. Ушул мекендештердин атынан мен дагы ыраазычылык билдирип кетким келет. Мындайлар дагы бар. Ошол үй жай, турак жайдан кимде маселе болгон болсо, кайрылсаңыздар, мүмкүнчүлүктүн болушунча жайгаштырабыз. Ошол жергиликтүү элдер, жарандык активисттер, кайдыгер эмес жарандар деги эле каралашып жардам берип турабыз. Биз адам баласы бири-бирибизге ушундай күндөрдө керекпиз. Биз ушунубуз менен адам болуп саналабыз. Андан кийинки кулактандыруу бул Орто Боз айылы. Мунун тургуну Залкар деген инебиздин кайрылуусу боюнча болмокчу. Мен Залкар деген инебизди мурда соң таанычу эмесмин, бирок кечээ ошол оор күндөрү Лейлектен келип атып, Коргон айылынан токтоп 2 баланы алып алгам. Ошолордун бирөө Залкар экен. Алар ошол жерин коргоп, өз ыктыяры менен ошол активдүү элди көчүрүүдө, эвакуациялоодо, андан сырткары аскерлерибизге тамак аш жеткирүүдө активдүү жардамдашып жүргөн жергиликтүү балдар экен. Ошол инебиз жана эле чалыптыр. Номер ошондо алмашкан элек. Биз дагы ошол жардамга келип жүрөбүз деп сүйлөшүп келген болчубуз. Ошол инебиз суранат: "Аке," дейт, "бизге могул тамак аш, азык-түлүк бергенди токтотуп, себеби аябай баягы көп келип, баягы плансыз көп келгендиктен азык-түлүк уже чирип, ирип, баягы мен башында айткандай, уже баягы оздукка кетип атат дейт. Мүмкүнчүлүк болсо ушуну баягы немелерден сурансаңыз, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо дейт. Бизге мисалы бронежилет, жанагы бронешлем деп коет, каска деп коебуз го. Ошондойлордон жардам берсе аябай жакшы болот эле дейт. Себеби баягы эми болбосун андай. Бирок болбосун деген менен азыр эч ким айта албайт да болбойт деп. Бар жокко азыр даяр турушубуз керек болуп атпайбы? Эгер дагы кайталанып калган болсо, ошого бир аз эл өзүбүз дагы даярдык көрүп баштасак, кайра эле тажиктердин даяр бутасы болуп калбай. Мисалы кечээ деле азыр эми өкмөт ар нерсе деп отчет берип атат, монча 100 000 элди көчүрдүк, тигиндей кылдык, монча миллион акча короттук деп атат. Мен ошол жерде аралашып жүргөн катары айтам, өкмөт жактан
не жардам көрсөтүлүп билбейм, эл өзүн аны эл силер деле аябай сону билип турасыңар. Эл өзүн өзү эвакуациялап, өзүн өзү коопсуз жайга чыгарып кетти. Калганын ошол жарандык активисттер, ошол биздин президентибиз жаман көрүп аткан, акыл үйрөтпөгүлө деп аткан, кемсинтип аткан блогерлер ошол чыгып элге кайсыл жерде муктаждык чоң болсо ошону айтып атып, ошол жерге жардам берип атып, муктаждарды эми колдон келишинче чыгардык. Ошондой болуп калган учурда биз жаныбызды баягы аскерлерибиз өз постунан жыла албайт, алар элге кайрыла албайт, алар атышуу менен алектенет, башка кылат. Ошондой учурда элди баягы кары картаң бар, башка бар, жаш бала бар, ошолорду айылдан алып чыгууда биз өмүрүбүздү тоокел кылып кирип атабыз. Бирок ушуга бир аз неме кылып, ошо бронежилеттер болгондо жакшы болмок. Могу айылдагы ошондой активдүү жаштар бир аз мындай коркпой барат элек. Бир аз баягы шанс көбүрөөк болмок дейт да эми тирүү калууга. Ойлонуп туруп мен да туура көрдүм, ушуну сиздерге ачык жар салайын деп чечтим. Эгер жанагы ошол Баткенге жардам деп бир аз тыйынтыпыр чогултуп аткан болсоңуздар, эми баягы азык түлүк азыр мындайча айтканда Баткендин өзүндө аз эле адам калды. Кээ бир айылдарда гана бар. Бүт эле сыртка чыгып кетти. Баткен Исфана шаарында бар, Сүлүктү шаарында бар. Баткен шаарынын өзүндө жок, тегерегиндеги айылдарда дагы жок. Ошол Кара Булак, Бозадыр, анан Кара Токой деген айылдарында бар. Көпчүлүк эл Кадамжайга келди, андан бери ошко көпчүлүк Бишкекке кетти. Кыскасы эл аз эле азыр, аяка баягы азык түлүк көп жибергенин кереги жок. Менин оюмча ашык ташыгы менен жетиштүү эле азык түлүк бар да. Азыр эми башка бир жактарына көңүл бурушубуз керек. Анан эң оголу жардам десе эле ушу курсагын тойгозгон, кийим бүтөгөн. Эми биз колубуздан ушул келет экен, бирок эл ойлонуп кайдыгер эмес жарандар. Бийлик айтпадыбы акыл үйрөтпөгүлө деп? Жок, акыл үйрөтпөшүбүз керек. Биз өзүбүздүн жарандык укугубуздан пайдаланып биз талап кылышыбыз керек. 30 жылдан бери чечилбей келген, мен деле чечпейм. Бирок 30 жылдан бери мындай курмандыктар болчу эмес. Маселеге мындай түз карап үйрөнөлү. Калп эле бирөөлөргө пакта коюп, бирөөлөрдү неме кылып отурчу убакыт болбойт. Өзгөчө ушул бийлик келгенден бери Тажиктин агрессиясы аябай күчөдү. Муну ачык айтышыбыз керек. Буга чейин мындай ачык агрессия жасап, мындай кирип, бизди айылдарды өрттөп, бизди ондогон жарандарыбызды өмүрүн кыялбайт болчу. Болчу, чек ара кагылышуусу болуп келет болчу, канча бир жылдан бери. Бирин экин адам жаракат алып, башка кээде окко чыккан учурлар болот болчу. Бирок мынчалык ачыкча, баягы көз көрүнө туготпой аскер менен кирип келип, ок атып, адамдарды каалагандай ит аткандай эле атып атат да, мына эми жыйынтык ошону айтат да. Ит аткандай эле атып, мындай агрессия жасай албайт болчу. Демек, бул ар кандай маселе чечилбей жүрө берсе, баягы адамдын жаратына окшоп шишип жүрүп, ириңдеп жүрүп, акыры бир күн жарылат. Бул ушул жарылган жерине келип жетип калды азыр. Күнөөлүү же күнөөсүз бул кийинки маселе. Азыр биздин бийлик күнөөлүү же алардын эң негизгиси маселе эң чокусуна келип жетти. Муну тез чечүү керек. Кандай кылып болбосун чечүү керек. Бийлик бизге эмне үчүн керек? Мына ушул нерсе үчүн керек. Бизге ал жерде отуруп алып, резиденцияда жашап алып, бир жыргал жашоону кечирүү үчүн элдин үстүнөн бизге бийлик керек эмес. Биздин мамлекеттин, биздин улуттун, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн бийлик керек. Элдин социалдык абалын контролдоо үчүн бийлик керек. Биз ошон үчүн ар бир Кыргыз Республикасынын жарандары салык төлөп, башка кылып, мамлекетке колдон келген кошумчабызды кошуп, салымыбызды кошуп келебиз. Демек, бийлик биздин алдыбызда милдеттүү. Анан 30 жылдан бери чечилбей келип аткан маселе
Буну биз дагы чече албайбыз деп коюп кое бергенде азыр эми былтыры 28 апрелден бери билесиңер бул 3-чү жолу кайталанып атат. 28 апрелде катуу болду. Андан кийин 27 январда дагы төрт көчөдө атышуу болгон. Андан дагы 13 биздин аскерибиз жаракат алган. Бирок жоготуу болгон эмес деп айтышкан. Мен айта албайм анын болгон же болбогонун. Тажик тарап бирөө набат болду деп айткан. Андан бери мунусу баарынан ашып түштү. Жоготуулардын саны өтө көп. Азыр көз жумуп 30 жылдан бери ушундай батырып коюшкан экен. Эми булар чече албайт экен деп отурчу учур эмес. Эгер азыр чечпесек, бул нерсе эртең кайталанат дагы. Мен так айта албайм качан, бирок кайталанат. Кайталанышы толук мүмкүн. Себеби бул баягы адамдын бир колу чыгып кетсе, билесиңерби, кайра чыга берет, ойнок болуп калат. Бул маселе дагы ошондой ойнок болуп калды. Кайталана берет. Биз жарандык активисттер, ошол силер жаман көрүп аткан блогерлер бар үчүн кайсыдыр бир деңгээлде эл бири-бирине кайсыл жака жардам керек экенин билип, ошолор аркылуу ошол жака жардам берип, эл өзүн өзү эптеп турганда, муну дагы көрө албай, муну дагы туура баалай албай, азаматсыңар деп кое албай, эми бүгүн ачыкча мындай бизди басынтып кайра оозубуз. Былтыр дагы ушинткенсиңер. Чындыкты чыгара койбой, дүйнө коомчулугунан жаап жашырып чындыкты. Биз чындыкты эле чыгарсак жетиштүү болмокпойбу. Бирок ошону чыгарта койбой, бийлик бизди оозубузду жаап отуруп, бизди коркутуп отуруп, бизди куугунтуктап отуруп, акыры не болду? Ушул нерселерди ырбап көбүрөөк кайталанышына себеп болду. Себеби тажик тарап эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Былтыркы биздин жоготуулардан. Алар коркпой калды. Биз барып каалагандай адамдарды өлтүрүп элди, каалагандай айылын өрттөп, ичиндеги элдин тапкан тутканын каалагандай мародёрлук кылып, талап тоноп чыгып кете берет экенбиз, алардын бийлиги өзү жаап коет экен. Биздин кесекти деп алар үйрөнүп алды. Жөн эле элге өнөкөткө айланып калды бул. Биринчиден, алар бүгүн биздин элдин тапкан тутканын урдап кетип атат. Бул биринчиси. Экинчиси, тажик тарап өзүнүн максатына 100 эмес 200% жетип атат. Себеби мен ошол жерде элди аралап жүрдүм. Силер ишенесиңерби, жокко чыгарасыңарбы, мага айырмасы жок. Чындык ушул, жаштардын 80-90% эч кандай үмүтү калбады ал жерде жашоодо. Ал жерде эч кандай келечекти көрө албай калышты. Бул менин сөзүм эмес, бул ошол жердеги жергиликтүү жаштардын айткан сөздөрү. Мен ар биринен сурамжылап өзүмчө акырын сурап аттым. Ошолор ошентип көз жетпейт келечекти башка жактан издеш керек болуп калды. Россиядан, Бишкектен. Мындай да жашап болбойт. Итке деле биз жакшы мамиле кылабыз да дейт. Итке жеген наныбыздан бир сындырым сындырып беребиз дейт итибизге. Ысык тамак куюп бере албасак дагы ошол тамактын казанын калганын, идиш аяктын калганын жууп, ошонун жугундусун ошол итке беребиз дейт. Биз баткендиктерге бийлик итче дагы мамиле жасабай калды. Кантип жашаса болот бу жерде? Жанагы мен айткан Залкар деген бала дагы ошол мен сурамжылаган жаштардын бирөөсү болчу, бирок ал азамат жигит айтты. Мен ушунчалык жакшы көрдүм ал баланы. Биз тирүү кезде тажикке бербейбиз жерди. Биз согушабыз акырына чейин ушул жерде. Бизди өлтүрсө гана, орустар айтмакчы, через мой труп деп коет го. Бизди өлтүрсө гана анан биздин жерди тажик алышы мүмкүн. Биз тирүү кезде бербейбиз деп айтты. Бар мындайлар дагы, бирок аз. Көпчүлүгү болбой калды. Кимге ишенип жашайбыз бу жерде деп ошентип айтат. Демек, бул маселени чечиш керек. Эл жакшыларын жыйнаңыздар. Бул эми акыл үйрөтүү эмес бийликке. Бул эми талап, элдин талабы. Мен ушул Кыргыз Республикасынын жаран катары, болгондо да кайдыгер эмес, активдүү жаран катары, ушул өлкөнүн ээсин катары талап кылам.
ошол чек араны билген аттуу баштуу чыныгы генералдарды Исмаил Исаховго окшогон мыкты адистерди чогултуп макул кайсыдыр бир жерден биз утулайлы, кээ бир жерди берели, көбүрөөк берип болсо дагы чек араны тактап тосууну, каерден тосууну тактап кыскасы бөлүшүп алалы. Мындай болуп жашоо уланышы мүмкүн эмес. Эң жаманы бүгүн көбүрөөк болсо дагы бир четинен жерди кыркып берип ошол аймактарды өзүбүздө сактап калбасак, эртең ал жерден эл көчүп чыгып кеткенден кийин ал аймактар бүт толук боюнча эч кандай согушсуз, эч кандай талашсыз Тажикстандын карамагына өтүп калат. Эл жок болгондон кийин. Эл жок аерде эч ким кайтара албайт. Бүгүн эл кайтарып отурат, муну моюнга алышыбыз керек. Ошон үчүн бүт кайдыгер эмес ошол чек ара маселесин элди чогултуп, маселени чечип, макул. Бир аз утулсак дагы макул. Эң негизгиси ошол анклавда калып калбасын, лелектин аркы жагы. Ошол нерсени коридорду камсыз кылгандай кылып, көбүрөөк жер берсек дагы бүгүн маселени чечишибиз керек. Кечеги кол койгон протоколуңар эмнени чечет келечекте? Дагы кандай коркунуч бар мен айта албайм, бирок азыр жөн эле протоколдошуп коюп буктусунуп жата турган мезгил болбой калды. Эл кеткен болсо эртең алтындан үй куруп берип дагы кайтара албайсыңар. Ошон үчүн эми муну акыл үйрөттү деп кабыл албай, эл өз укугун талап кыла баштады деп түшүнгүлө. Мен талап кылам. Менин жанымда жүргөн менин командам, ошол жердеги менин иштешкен элдер баарыбыз талап кылабыз. Мыйзам чегинде өз жарандык укугубуздан пайдаланган абалда талап кылабыз. Тез күндө чек араны чечкиле. Биз айтпайбыз талашып албагыла. Макул талаштуу жерлерди кээ бирөөсүн бергиле. Макул. Элге түшүндүрүүгө биз да жардам беребиз. Себеби маселе ушундай. Кайсыдыр бир жерди бербесең, талаш маселе чечилбейт. Биз бул жагына жардам беребиз. Болгону маселени коркпой, жоопкерчиликти моюнга алып чечкиле. Себеби бул боюнча жашоо мүмкүн эмес. Эртең дагы качан тажик бастырып кирет, дагы канча адамыбызды өлтүрөт, дагы кайсы айылдарыбызды өрттөйт деп мынтип жашай албайбыз. Биз башка бир өнүгүү үчүн башка иштерди да кылабызбы? Же жылда эле ошол тажик келип өрттөп кеткен айылдарды кайра куруп, өлтүрүп кеткендердин жакындарына үй куруп, ушинтип жылда өзүбүздү катарыбызды өскөртө беребизби? Азыр бир эки бийлик башында турган адамдардын кызыкчылыгы үчүн жүздөгөн балдарыбыз өлүп кетип атат жылда. Мына бир эле жылда. Бир аз ойлонушубуз керек да. 30 жылда мындай болгон эмес. Бул силердин сөзүңөр. 30 жылда мындай болгон эмес деген. 30 жылда эч качан тажик мынтип бастырып кирип, бизди мынтип ондогон адамдарыбызды өлтүрүп каалагандай. Эч кандай жоопко тартылбай кете алган эмес. Биз акыры өз алдыбызча өлкөбүзбү? Ыйлаганды токтотуп, барып баягы эринен таяк жеген келиндердей болуп барып ата энебизге арыздангандай болуп ыйлап сыктап арызданганды токтотуп, өз алдыбызча мамлекет, өз алдыбызча эл болгондон кийин маселени өз алдыбызча чечүүгө аракет кылалы. Чече албасак андан каттуу кадамдарга дагы барууга даяр бололу. Кудайга шүгүр, эл бар. Биз бардыгыбыз жөн эле барган жокпуз ал жерге. Ишенбесеңер мен көтөрүп карагыла. Биз бардыгыбыз военкоматка барып, арыз жазып, өз ыктыярыбыз менен барганбыз Баткенге. Элди, жерди коргош үчүн. Запистер турат журналдарда. Бирок ошондой барган 300-400 адамды дагы ыктыярдуу ошол элин жерин коргойм деп барган азаматтарга дагы силер курал жарак берген жоксуңар. Жөн эле жатышты. Азыр дагы жатышат возможно. Мен 2-3 күн кабар алып аттым балдардан. Силер жок дегенде ошол өз ыктыяры менен келген, ал жерге жөн адам келбейт. Колунан келбесе келбейт, жөн эле жиндиге окшоп. Ошол кандайдыр бир аскердик жөндөмүн бар үчүн түшүнүгү, бар үчүн военный билети бар үчүн келет. Силер ошолорду дагы пайдалана алган жоксуңар. Эми коркуунун деле эби чени болот да. Тынчтык жолу менен чечкен жакшы.
жакшы. Бирок тынчтык жолу менен чечкенде акырында биз кайра зыян тартып болуп атабыз. Силердин келишимиңерге, силердин убадаларыңарга тажик эли ишенбейт. Алар берген убадасын бузуп, кайра эле чек араны бузуп кирип атат. Эми ошентип баягы ишеничи жок, баягы бурду жок адамдар менен дагы кайра келишим түзөбүзбү? Куруп келишим. Жок, керек болсо катуураак адамдарга барыш керек. Элдин арасында элдин учкуру эмес азаматтар бар, жардам берет. Мен башкалар үчүн сүйлөбөйүн, мен өзүм даярмын, каерге болсо барганы. Барышы колуман не келсе баарын жасоого даярмын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, бул жерде бийликтин же башка бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, улуттун кызыкчылыгы үчүн. Ошентип ийип отурсак дагы бири-бирибизди өзүбүзгө кыйын болбой, бири-бирибизди кемсинтип, бири-бирибизди басынтып отура бербей, эгер күчтүү болсок, бирге эл дагы күчүбүздү ошолорго көрсөтөлү. Колубуздан келеби? Менин оюмча толук келет. Улуттар аралык касыктуу козуктуу беренеси менен бири-бирибизге иш козгогонду токтотобу? Менде кээде ой жаралып кетет, ушул биздин бийлик башчыларынын улуту башкабы дегенчи. Ушулар жөнүндө сөз сүйлөсөң эле улуттар аралык касыктуу козуктуу деген берене менен иш козгошот. Ушул маселелерди токтотобу дагы. Азыр биригип, мага кимиң болсоң айырмаң жок, чындап бийлик башында. Мага элдин коопсуздугу, элдин тынчтыгы азыр биринчи орунда. Элге азыр кепилдик керек. Кепилдик. Бул нерсе экинчи кайталанбайт деген. Ошол нерсеге жетишибиз керек. Буга көп убакыт берилбейт уже. Силер буну билип туруп келгенсиңер. 30 жыл чечилбеген маселе бар экен, силер аябай сону билет болчусуңар. Өзүңөр бир канча жолу бизге окшоп жарандык активист катары, блогер катары мурдакы бийликтерге сын айтып жүргөнсүңөр. Билип туруп келгенсиңер, демек чечкиле. Моюнга алгыла жоопкерчиликти. Кимдир бирөө алыш керек. Баары моюнга албасаңар, ошоңар менен жуубасаңар, силердин атыңар тарыхта жакшы сөз менен калбайт. Шуну бир билип койгула. Бул дагы акыл үйрөтүү эмес, бул дагы талап. Бул менин талабым. Бул бүгүн элдин талабы. Ошондуктан тез арада кандай кылып болбосун бардык нерсени токтотуп, бирөөгө арызданганды токтотуп, шоу куруп, пиар кылышты токтотуп, чек ара маселесин чечишке бүт күчүңөрдү бургула. Азыр башка эчтекенин кереги жок. Кумтөрүңөрдүн дагы, урдалган алтындардын дагы башка эчтекенин кызыгы жок азыр. Чек араны чечкиле. Анан башкасын сүйлөшөбүз. Кайра мен бир аз саясатташып кеттим. Мен туура түшүнөсүздөр. Эмоция бардыгы ошол жерде элдин арасында бир жума болуп, бардык нерсени өз көзүм менен көрүп, ошол өмүрдү тобокелге салып жашап аткан элдин арасында мен дагы өмүрүмдү тобокелге салып жашап келдим. Көп, аябай көп ойлор бар, бирок азыр көпчүлүгүңөр айтып атпайсыңар, мындай да сырттан душман кол салып турганда ынтымак болойлу, биримдикте болойлу. Силердин ынтымакта биримдикте болгонуңар бүгүн мен байкашымча эртең дагы бир канча адамды өмүрүн бутадай кармап жүрүшүнө мен толук көзүм жетип атат. Ошон үчүн азыр конкреттүү кадамдарга барышыбыз керек. Калп эле бири-бирибизди сооротуп, соска салып отура бербей. Жөн отурчу убакыт эмес. Азыр чечиш керек. Ар бир маселенин чечилчү учуру болот. Азыр келди. Эми азыр чечпесек кечиккен болобуз. Бардык нерсе колдон чыгып кетет. Ынтымак болушка, бирге турууга мен деле каршы эмесмин. Мен деле ушул күнгө чейин ошол нерсенин кызыктар болуп, ошол нерсе үчүн аракет кылып келдим. Бирок чыдап келдим, көп нерсеге көз жумуп, өтө көп шалакылыктар, өтө көп алешемдиктер бар. Тажиктен тоса албайт чек араны, бирок бизден тосот. Айылдарга бизди киргизбей, маалыматты чыгара берет деп бизди тосот. Эми ар түрдүү жөө жомокторду айтып. Ушинтип отурсаңар утабызбы? Азыркы заманда бул аскердик согушка караганда маалыматтык согуш күчтүүрөөк. Биз азыр эки жактан тең утулуп атабыз. Биз тепкини жеп биякта
жоготуулардын бардыгы бизде болсо дагы Тажикстан тарап Кыргызстан баштады. Кыргызстан ушундай агрессия көрсөттү деп дүйнө элине өзүн сонун кылып актап, өзүн тим эле кардай апапак кылып, пактадай жумшак кылып дүйнө элине көргөзүп отурат. А биз болсо чындыкты, болгон нерсени көргөзүүгө өзүбүзгө өзүбүз жол тосуп, бири-бирибизди колоп жүрөбүз. Кантип биз эл болобуз мындайда? Эми макул учуру келгенде бардык сөздөр эсен болсо айтылаттыр, бирок азыр эл талап кылышыбыз керек. Маселени чечпесе болбой калды ушу. Макул берели, макулбуз. 1 сантиметр жер бербейм деген дагы бул жалган сөз. Бербесең чечилбейт дагы. Чечилбесе жоготуулар боло берет. Балким ал тараптан дагы болуп аткандыр. Эки кол бири-бирине чабылганда каршы эткен үн чыгат сөз. Аларда деле болот. Алар деле жыргабай аткандыр. Мен актабайм аларды. Мен чынын айтсам азыр ар бирин четинен ушул атып эме кылганга даярмын да. Ушундай кашайып турам, бирок маселени чечиш керек. Чубак Ажы Раматовдун бир сөзү бар эле. Берип болсо дагы чечип алсаң, тактап алсаң, ошондон бери өтө албай калса ошол эң негизгиси деп. Мен ошол сөзгө кошулам. Бир аз берели, бирок жалпы областтын жарымын эмес, 4 көчөдөн нары эмес. Азыр бул коркунуч турганда 4 көчөдөн нары бүт эле Тажикстан болуп калат келечекте. Эл чыгып кетсе жерден. Мындай боло берсе, дагы бир эки жолу кайталанса эч ким калбайт ал жерде. Эл калбагандан кийин ал жерлер эч кандай талашсыз, согушсуз эле ал элге өтүп кетет. Ошон үчүн баары айла жок, ошол жердин четинен берип болсо да, ошо талаштуу дейилген жерлер бар да, туурабы? Бар жок эле такталбай жаткан жери жок да. Талаштуу дейилген жерлерди көбүрөөгүн аларга берип болсо дагы чечиш керек. Эгер ага тажик унабаса, жок, Баткенди целый алам деген болсо, анан теңесин тантышыбыз керек. Биз деле элбиз, Манастын урпактарыбыз, Каныкейдин эмес. Каныкейдин өзүнүн урпактары алар. Биз Манастын урпактарыбыз. Ошон үчүн өзүбүздү ким экенибизди көрсөтөлү. Эми элдин жаманы болбойт, бирок арасында адамдардын жакшы жаманы болот деген сөз бар. Азыркы учурда кандай нерселерди карап отурбайбыз. Мен алардын мусулман экенине дагы күмөнүм бар. Мен буга чейин дайым мусулман деп, мусулманчылык үчүн аларды жектегим келбейт болчу, бирок максаттагы мечитти талкалаганын көрүп, мен алардын мусулман экенине аябай чоң шегим жаралды. Аллахтын үйүн анчалык кордоп талкалаган бул туура эмес. Мен алардан азыр эч кандай жакшылыкты күтпөйм. Себеби өз көзүм менен көрдүм алар жасаган иштерди. Аллахтан коркпогон пенде бул жакшылыгы жок пенде. Ошон үчүн биз азыр баарына даяр болушубуз керек. Кулактандырууларды дагы бир жолу кайталадым. Өзгөндө Айбек деген акебиз айтты, үйү бар экен, ошол үй жайы өрттөнүп кеткен. Мекендештерибиз болсо кайрылсаңыздар, кенен кесир жашап турсаңыздар болот. Эч кандай баягы ижара акы төлөбөйсүздөр, башка кылбайсыздар. Мал жайыттары бар экен, мал бакканга шарттар бар экен, сарайлары, бүт эле шарты бар экен. Кенен жашай берсеңиздер болот, канча убакка болсо дагы деп айтты. Менде телефон номери бар, байланышсаңыздар, мен байланыштырып коем. Андан кийин ошол Орто Боз айылында, ошо 4 көчөнүн жанындагы айылда Залкар деген инибиз ошол бронежилеттерден жардам берсеңиздер, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо деп айтты. Эгер Баткенге чындап жардам кылабыз дегендер болсо, байланышыңыздар. Ошол жергиликтүү ыктыярчы элди, жерди коргоп аткан ыктыярчы азаматтарга курал жарак алып бере албасак дагы, жок дегенде баягы тажиктин огунан сактануу үчүн бронежилет менен каскаларды алып берели. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо байланышыңыздар. Андагы Залкардын номерин берем, өзүңүздөр алып барып тапшырып бересиздер учуру келгенде. Ошол барганыңарда кыскасы кулактандыруулар ушул. Эң башкысы
ынтымак бололу дагы. Бийликке акыл үйрөтпөй, бийликтен талап кылалы. Чегараны чеч. Чечпесең кет деп. Ошол туугандар. Аманчылыкта жүз көрүшкөнчө баарыңыздар бар болуңуздар. Аллах аманат.